Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз каарманыбыз Дарби менен таанышабыз. Анын жашоосундагы эң негизги катаасы наркотикалык заттарга берилип кеткен болуп, азыркы учурда реабилитациондук борбордо дарыланып жаткан учуру болчу. Бир күнү ага эжеси телефон чалып, алардын апасы оор абалда ооруканада жаткандыгын айтат. Анда Дарби эжесине "Мен апамды көрүшүм керек, мени бул жактан чыгарып кет" деп айтса, эжеси Дарбиге "Апам сени көрүүнү каалаган жок. Менде ансыз да маселелерим өтө көп болуп жатат. Анын үстүнө сени реабилитациондук борбордон кантип чыгарып кетмек элем? Жөн эле ар нерседен бир нерсе чыгара бербе, анан да менин тынчымды алып мага чалба" деп айтып өчүрүп коет. Анда Дарби ошол жердеги кызматкерлер менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок алар такыр эле кое бербей тургандыгын түшүнгөндөн кийин түндө бир айласын табат да качып жөнөйт. Унаасына отуруп ачкычты издей баштап, бирок өзүнүн катып койгон наркотикалык заттарын көрүп калат. Ачкычты таппай койгон соң кандайдыр бир жол менен унааны оталдырып алганга мүмкүн болуп, катуу ылдамдык менен шаардан чыгып жөнөйт. Жолдо бара жатканда катуу кар бороону да башталып калып, эжеси Дарбиге "Сен бул жака келбегин, апам сени көрүүнү каалабайт, сен баардыгын татаалдаштырып жатасың" деп СМС билдирүү жазып жөнөтүптүр. Анда унаасын токтотуп ойлонуп калган Дарби наркотикалык заттарын карап отуруп, бирок аны колдонуудан баш тартты. Бир кезде көзү илинип уктап кеткенби айтор. Түшүндө ал ошол унаанын ичинде тоңуп өлүп калып, сырттагы адамдар болсо унааны ача албай жатышкан болот. Бирок ошол замат эле Дарби ойгонуп кетсе, унаанын терезесин полиция кызматкери такылдатып жаткан болот. Дарби терезени ачып, полиция кызматкери болсо ага мындай жерде уктоо кооптуу экендигин айтып, анан да кийинки шаарчага жолдор жабылып калды. Катуу бороондон улам ал жака өтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бир аз жүрсөңүз туристтер жайгашуучу мекеме бар. Ошол жерде жайгашып, эртең менен гана жолду улантсаңыз болот деп эскертет. Ага макул болгон Дарби ошол туристтик мекемеге токтоп, дароо эле дааратканага кирет да кайрадан эжесинин жазган СМС билдирүүлөрүн окуп, кайрадан наркотикалык заттарды колдонсомбу деген ой кетет. Бирок напсисин жеңип, наркотикалык заттарды колдонбой коет да сыртка чыгып кофе ичип отуруп, ошол жерде ага окшоп эле бороондуу түндө калып калган адамдарга көзү түшөт. Ал жерде бир үй бүлө, андан тышкары бир кызыктай болгон адам, анан да нары жакта дагы бир адам уктап жаткан болчу. Дарби ошол жерден интернет жана байланыштагы кармабайт экенин билип, бирок сыртка чыгып келген кара терлүү адам сырттан ары бери издеп жатып интернет тарткан жерди тапканын айтат. Аны укканда Дарби дагы сыртка чыгып интернет байланышы кармаган жерди издей баштап, бирок күтүлбөгөн жерден чоң унаанын ичиндеги кичинекей кыздын кыйкырган үнүн угуп калат. Дароо эле терезеден карап ал кыздын таңылып байлануу экендигин көрүп, унаанын эшигин ача албай койгондуктан анын номерин сүрөткө тартат. Полицияга чалууга мүмкүн болбой койгондуктан ошол сүрөткө билдирүү жазып полицияга жөнөтөт. Бирок байланыш кармабай жаткандыктан ал билдирүү дагы полицияга жөнөтүлдүбү же жөнөтүлгөн жокпу белгисиз болуп калды. Билмекчен болуп ишкериге кирген Дарби кичинекей кызды ким уурдап барат экен деп ичиндегилердин ар биринен күмөн санай баштайт. Ошол жердеги Сэнди деген аял Дарбини "Биз менен отур" деп өздөрүнүн үстөлүнө чакырып, Дарби дароо эле ушул аялы күйөөсү кылмышкерлер окшойт деп ойлоп калат. Анткени ары жакта отурган бир кызыктай адам эч нерсе сүйлөбөй эле бир нерседен корккондой болуп отурган. Терезенин түбүндө жаткан адам болсо жанатан бери кыймылдабайт. А балким ал адамды ошентип өлтүрүп ошол жерге жаткырып коюшканбы деген да ой кетти. Ошентип Дарби барган сайын эле кысылып эмне кыларын билбей жатса, бир кезде жанагы кыймылсыз жаткан адам козголуп эле ордунан туруп келет. Ал адамдын аты Эш болуп, жубайлар болсо башкаларды бир аз карта ойноп кызыктуураак отуралы деп өздөрүнүн үстөлүнө чакыра башташат. Чачы узун адам өзүн Ларс деп тааныштырып, ал эми кара терлүү адамдын аты Эд экенин билебиз. Ошол жерден алар бири-биринен кайда бара жатышкандыктарын жана жашоодо ким болуп иштешери жөнүндө сүйлөшө башташкан. Бир кезде Ларс оюндан утулуп калат да ачууланып кетет. Ошондо Дарби дагы дааратканага жөнөп кетип, дагы бир жолу полицияларга чалганга аракет кылат. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай эмне кылсам экен деп отуруп, имараттын арткы жагынан сыртка чыгып кетсе болот экенин түшүнүп калат. Ошондо ал бир аспапты алат да сыртка чыгып жанагы чоң унаага жетип барып, эшигин эптеп ачат да ичине кирип барат. Дарби кичинекей кыздын колунда медициналык билериги бар экенин көрүп, эми аны бошотоюн деп жатса, имараттан бирөө чыгып, унааны көздөй эле басып келе баштайт. Ошондо Дарби бир нерсени үстүнө жамынып, жашынып калып, унааны ачып отурган адам Ларс экенин билебиз. Ларс унааны оталдырып, кызды өлүп калбасын деп жылытканы келген окшойт. Ошондо Ларс кичинекей кызга тамак аш алып келип берүүнү да унутуп калганын эстеп, кайрадан имаратка жөнөп кеткенде, Дарби Ларста тапанча бар экендигин да көрөт. Ошондо Дарби кичинекей кызга түшүндүрүп, "Мен азыр бул жерде калсам кармалып калам. Бирок мен сени сөзсүз келип куткарып кетем" деп айтат да. Ларс келгенче унаадан түшүп, билинбей качып кеткенге үлгүрөт. Бирок унаага кайтып келген Ларс бул жолу Дарбинин кардагы издерин байкап калат да кайрадан имаратка кирип жөнөйт. Бул кезде Дарби имараттын арткы бөлүгүнөн кирип келе жатса, даараткананын оозун Эш такылдатып,
Эшикти ачкан Дарби болсо аны дароо эле ичкериге сүйрөп кирет. Ал дароо эле эшикке жанагы Ларс деген адам кылмышкер экен. Ал бир кичинекей кызды уурдап баратыптыр. Анда тапанча дагы бар экен деп айтып, биз ал кызды сөзсүз куткарышыбыз керек деп айтып жатса, дааратканага Ларс кирип келип калат. Ал Эш менен Дарбини көрүп кайра эле сыртка чыгып кетип калып, Аш болсо Дарбини тынчтандырат да, Ларска каршылык көрсөтүү үчүн ошол жердеги мыга аткыч аппаратты алат. Ал Дарбиге сен барып кызды бошото бер, мен болсо Ларсты аластып турам деп айтып, Дарби келип чоң унаага кирген кезде, Ларс дагы кайра эле анын артынан сыртка чыгат. Дарби болсо кичинекей кыздын а дегенде эле оозун бошотуп, эми колу буттарын бошото баштаса эле кичинекей кыз, мени уурдап бараткан адамдар кайда деп сурайт. Ошол жерден токтоп калган Дарби кичинекей кыздан, сени канча адам уурдап баратты эле деп сурап, кичинекей кыз болсо Дарбиге 2 адам деп жооп берет. Ошондо Дарби терезеден сыртты караса, имараттын бер жагында Эш менен Ларс турган болуп, Эш Ларстан тапанчаны алып жатканын көрөт. Ошондо Дарби Эш аны алдап койгондугун түшүнүп, дароо эле унаадан түшүп качып кеткенге жетишет. Бирок Эш анын артынан кубалап жетип барып токтотот да, Дарбинин телефонун алып полицияларга жөнөткөн билдирүүсүн өчүрүп, анан да эжесинин жазган билдирүүсүн окуп калат. Ошондо ал Дарби жөнүндөгү маалыматтарды коркутуп сурай баштап, Дарби болсо наркоманияга берилип, ошондуктан аны апасы үйдөн кууп салгандыгын айтат. Атасы болсо көп жылдар мурун эле дүйнөдөн өтүп кеткендигин айтып берип, өзү болсо азыркы учурда реабилитациондук борбордо дарыланып жаткандыгын айтып берип жатса, дааратканага Сэнди келип калат. Сэнди Эштен Дарби менен сүйлөшүп алайынчы деп сурап, анда калп эле Дарбини өөп коймуш болгон Эш Дарбинин кулагына, эгер буларга бир нерсе айтсаң анда баарың өлөсүң деп айтып жөнөп кетет. Ошондо Сэнди Дарбиден баардыгы жакшы элеби деп сурап, эгер бир нерсе болуп жаткан болсо баардыгын ачык айтып бер деп сураса, Дарби ага эч нерсе айтпай коет. Ошентип баардыгы кайрадан бир үстөлдө отуруп калышып, бул кезде жанагы кичинекей кыз толугу менен бошонуп алат дагы унаадан сыртка чыгат. Анын сыртка чыкканын эң биринчилерден болуп Дарби байкап калып, андан соң Ларс жана Аш дагы байкап калышат. Ошондо Ларс кайрадан сыртка чыгып жөнөп, ал жөнөп кетсе эле Дарби дагы дароо дааратканага жөнөйт. Албетте билмексен болгон Аш дагы дароо эле Дарбинин артынан жөнөдү. Ал дааратканага кирип келери менен эле Дарби ага кол салганга аракет кылып, бирок Эш өзүн коргоп калат да кайра Дарбиге кол сала баштайт. Ошол кармаш учурунда Эштин чөнтөгүнөн унаасынан ачкычы түшүп калат. Эми Эш Дарбини биротоло эле муунтуп өлтүрөйүн деп калганда, имараттын арткы бөлүгүнөн Ларс кирип келет да, кичинекей кыздын токой аралап качып кеткендигин айтат. Анда ойлонуп калган Эш кызды табууда бизге Дарби жардам берет деп, аны алып жөнөгөндө Дарби билдирбестен жанагы унаанын ачкычын чөнтөгүнө салып коет. Токойдо Дарби алдыга түшүп кичинекей кыздын атынан атап кыйкырып бараткан. Бир кезде ал атайлап эле төмөн жакка кулап качып кетет. Эш болсо аны атып өлтүргөнгө аракет кылып, бирок тийбей калып, имараттын ичинде беймарал отурган Эд жана анын аялы ошол тапанчанын үнүн угушат. Жанатан бери бир нерседен шек санап жаткан Эд эми тапанчанын үнүн даана уккан соң, бул жерде бир нерсе болуп жатат деп эле кийимдерин кийип сыртка жөнөйт. Сыртка чыкса, токойду аралап отуруп кайтып келген кичинекей кыз ошол жерге келип жыгылып калганын көрүп, дароо эле аны ичкериге алып кирип жылытканга аракет кыла башташат. Бир аздан соң Дарби дагы кылмышкерлердин көзүн жазгырып, кайра ошол жакка качып келгенге мүмкүн болот. Ал ичкериге кирип кичинекей кыздын ушул жакта экенин көрүп, анан да Эш менен Ларстын кылмышкерлер экендиги жөнүндө айта баштайт. Аңгыча болбой токойдон алар дагы кайтып келип калышты. Ошондо Эш кыйкырып, кызды бизге бергиле, биз тынч эле кетип калабыз, эч кимиңер жабыр тартпайсыңар деп айтса, Дарби менен Эд эшик терезелердин баардыгын беките башташат. Эдде тапанча жок болсо дагы ал сырттагыларга кыйкырып, менде тапанча бар, мен жана силерге айткандай мурун мен полиция кызматкери болчумун, андыктан бул жака киргенге аракет кылсаңар дароо эле атып салгандан кайра тартпайм деп айтат. Анда Эш Эдке кыйкырып, бул кичинекей кыздын оорусу бар, эгер биз ага дарыларын бербесек ал кыз өлүп калат, ошондуктан кызды чыгарып бергиле деп айта баштайт. Сэнди болсо кыздын колундагы медициналык билеригин көрүп, чындап эле кызга дарылар керек экендигин айтат. Ошондо Дарби Эдке алар баары бир эч жакка кете алышпайт, анткени алардын унаасынын ачкычы менде деп айтат. Анда Эд сырттагыларга силердин ачкычыңар бизде экен, эгер силер бизге кыздын дарысын берсеңер, биз силерге ачкычты беребиз деп айтат. Анда ачууланып баштаган Эш менен Ларс унаадан күйүүчү майды алып келишет да имаратты көздөй чачып, эгер кызды тезинен чыгарып беришпесе, анда имаратты толугу менен өрттөп жиберишерин айтып коркутушат. Дал ушул жерден эсин жоготуп жаткан кичинекей кыз ойгонуп калат да, Эдтин аялын атынан атап, аны таанырын айтат. Көрсө кызыктын баардыгы ушул жерде болуп, Сэнди дал ушул кичинекей кыз Джейдин үйүндө кызматчы болуп иштешчү экен. Кичинекей кыздын ата-энеси өтө бай адамдар болгондуктан, Сэнди өзү баш болуп, Эш менен Ларска бул кичинекей кызды уурдап кетүүгө шарт түзүп бериптир. Эш менен Ларс болсо бул кыздын ата-энесин жөн гана коркутуп, кыздын ата-энесинен көп суммадагы акчаны алышып, андан соң кызды кайтарып бермекчи болуп жатышыптыр. Муну укканда Эд аялы Сэндини карап, бул эмне кылганың деп баштаса, Сэнди күйөөсүнө ыйламсырап, өзүң деле көрүп турасың, биздин финансылык абалыбыз аябай эле төмөндөп кетти, жашообуз дагы аябай кыйындап кетти, мен болгону бир аз акча жасап алайын дегем деп айтат.
Анда ачууланган Эд аялына бир аз чыдап турсаң менде жакшы пландар бар болчу. Бардыгы жакшы болмокта деп экөө уруша башташып, ошол учурда эле Эдде тапанча жок экендигин түшүнүп калат да дароо ичкериге кирип келишет. Дарыны Сэндиге бергенде Сэнди дарыны кызга сайып, ошол жерден Дарби булар алдап жатышат. Булар эч качан кызды ата-энесине кайтарып беришпейт. Булар ушинтип балдарды уурдап башка жака сатышат. Мен бул нерсени жана өздөрү сүйлөшүп жатканда билип калгам деп айтат. Анда ачууланган Эдден унаанын ачкычын талап кыла баштап, Эд болсо ачкычты Дарби бир жерге катып келгенин айтат. Бул кезде чындап эле Дарби ачкычты жана бир жерге катып келгенге жетишкен болчу. Эд дагы өз сөзүнө бекем туруп эле Дарбиге карап биз ачкычтын кайда экенин айтпашыбыз керек. Айта турган болсок баарыбыз тең өлөбүз деп айтып жатса эле, бир көзүрмөмдө эле Эдди атып өлтүрөт. Андан соң Сэндини дагы атып өлтүрүп, Дарбини болсо жулкулдатып жетелеп барат да дубалдын бетине колун коет да мык каккыч менен кагып салат. Кылмышкерлер сыртка чыгып кеткен кезде Дарби кичинекей кыздан балканы алып берип коюусун суранат. Бирок Дарби эми гана балканы алган кезде сырттан келип калышып, Дарбиге СМС билдирүүнү көрсөтүп, сенин апаң ооруканада көз жумуптур деп айтат. Анан да ошол эле замат Дарбинин телефонуна полиция бул жака келе жаткандыгы жөнүндө СМС билдирүү келип түшөт. Көрсө бактыга жараша Дарбинин жөнөткөн СМС билдирүүсү полицияларга жетип, учурда полиция бул жака келе жаткан болот. Ошондо шашылып Дарбини кыйнамакчы боло баштап, Дарби болсо айласы жоктон унаанын ачкычын кайсыл жерге каткандыгын айтат. Ошол ачкычты издөөгө кеткенде, улар аларды кайтарып калган болчу. Дарби кичинекей кыздын кулагына шыбырап, сени алар баары бир өлтүрүшпөйт, ошондуктан коркпой барып жарыкты өчүрүп сал деп айтат. Анда кичинекей кыз дароо эле жетип барып жарыкты өчүрүп, улар караңгылыкта эч нерсе көрбөй калганда, Дарби балканын жардамы менен колундагы кагылган мыкты чыгарып алат. Качан гана Ларс жарыкты күйгүзгөн кезде Дарби аны барып балка менен чапканга жетишип калды. Качан ачкычты таап кайтып келген кезде, Дарби тапанчаны алып Ларска такап турган болот. Ошондо мык аткыч менен атам деп коркутуп, бирок ага кичинекей кыз тоскоолдук жаратып жиберип, Эштин аткан мыгы Ларстын так чекесине сайылып калат. Убакыттан пайдаланган Дарби кызды алып сыртка качып жөнөп, Ларс ошол жерден жыгылып өлүп калганда, эмне кыларын билбей эле нес абалында туруп калат. Дарби унааны оталдырып качып жөнөйүн дегенде, болбой эле аны мык аткыч менен бир канча жолу аткылап жиберип, жыйынтыгында Дарби ошол жердеги темирди сүзүп эле токтойт. Анда артындагы изди жашыруу үчүн үйдү өрттөп жиберип, Дарбини биротоло өлтүрмөкчү болуп кызды алып качмакчы болуп жатканда ал жерге полиция да келип калат. Полиция Эшти унаадан ары жыл деп айтса, унаанын жанынан жылбай мык аткычын жашырып тура берет. Ошондо унаанын эшигин ачкан Дарби Эшти атып жиберип, жыгылып түшкөндө Дарби унаадан чыгат. Полиция кимдин ким экенин түшүнбөй Дарбиден да тапанчаны таштоону талап кылып, бирок Дарби тапанчаны таштабай, Эшти дагы бир жолу атайын деп калганда полиция Дарбини атып жиберет. Дарби жыгылып түшкөндө убакыттан пайдаланган жарадар дароо эле тапанчаны алат да полициянын өзүн атып салганга жетишет. Эми Дарбини да биротоло өлтүрөйүн десе, тапанчанын огу төгөнүп калып, полицияга барат да анын тапанчасын алып келет. Бирок Дарбини өлтүргөнчө өзү Дарбинин тузагына түшүп, учтуу темирдин жардамы менен Дарби Эшти өлтүрөт. Унаа менен темирди сүзгөндө кичинекей кыздын ээси ооп калганбы айтор. Дарби жарадар абалында эптеп полициянын рациясына жетип, бизге жардам керек деп байланышка чыкканга мүмкүн болот да өзү ошол жерде кансырап жатып калат. Акыркы кадрларда биз кичинекей кыз кайра ата-энесине кайтарылып берилгенин, Дарби болсо реабилитациондук борбордон даарылануусун аяктап, бир күнү аны бул жактан чыгарып кетүү үчүн эжеси дагы келип калганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.